Өлкөдө мыйзамсыз иштеп жаткан Пакистан менен Бангладештин жарандары депортацияланды. Чет элдик эмгек мигранттары Кыргызстандын мыйзамдарын бузууну улантууда деп билдирди УКМК. Чүй облусундагы канаттуулар фабрикасында Кыргызстан визасынын мөөнөтү өтүп кеткендигине карабастан мыйзамсыз иштеп жаткан 45 чет өлкөлүк жаран аныкталды. Алардын 12си Пакистан, 33-ü Бангладештин жарандары. Алар административдик жоопкерчиликке тартуу үчүн Ички иштер министрлигинин аймактык бөлүмүнө өткөрүлүп, андан соң Кыргыз Республикасынан депортацияланды. УКМК юридикалык жактарды миграциялык мыйзамдарды так сактоого чакырат деп айтылат маалыматта. Маалымат булак Баракелде. Президент Садыр Жапаров Бельгиянын королун Кыргызстанга чакырды. Президент Садыр Жапаров бүгүн 25-июнда Бельгияга болгон иш сапарынын алкагында король Филипп менен жолугушту. Өлкө башчынын басымсыз кызматы билдиргендей, бетме-бет өткөн жолугушууда тараптар Кыргызстан менен Бельгиянын ортосундагы кызматташтыкты актуалдуу маселелерин талкуулашты. Мындан тышкары эки өлкөнүн ортосундагы экономикалык кызматташуу маселелери боюнча пикир алмашуу болуп, Кыргызстан менен Бельгиянын мындан аркы өз ара аракеттенүүсүнүн бир катар келечектүү багыттары белгиленди. Жолугушуунун жыйынтыгында президент Садыр Жапаров король Филиппти Кыргызстанга өзүнүн ыңгайлуу убакытта келип кетүүгө чакырды. Маалымат булак Баракелде. Таласта жоголуп, айылдаштары издешкен адамдын сөөгү үйүнүн жертөлөөсүнөн табылды. Таластын Бакаята районунун Кызылсай айылында изделип жаткан 30 жаштагы тургуну сөөгү кече 24-июнда өзүнүн үйүндөгү жертөлөөдөн табылды. Бул тууралуу бүгүн 25-июнда анын айылдаштары билдиришти. Маалыматка караганда ал дайынсыз жоголуп кетти деп 22-июндан бери изделип жаткан. Туугандары белгисиз тарапка кетип келбей калды деп айыл тургундары издөөгө жардам беришкен. Сөөгү кечке мал өзүнүн үйүнүн жертөлөөсүнөн табылды. Кийинчерээк Талас облустук ички иштер башкармалыгына маркумдун өлүмүнө шектелип бир тууган иниси кармалганын кабарлашты. Маалыматка караганда 22-июнда милицияга маркумдун 1999-жылы туулган иниси арыз менен кайрылган. Ал 1994-жылы туулган бир тууган агасы 21-июн күнү саат 19:00 чамасында үйдөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз болуп жатканын билдирген. Аталган арыз Бакаята райондук ички иштер башкармалыгына каттоого алынып, издөө иштери башталган. Анын сөөгү кече 24-июнда саат 18:30 чамасында өзү жашаган үйдүн сарайынын жертөлөөсүнөн табылды. Ал киши колду болуп көз жумган. Бул факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин 122-беренесинин 1-бөлүмү боюнча кылмыш иши козголгон. Ыкчам иш-аракеттердин жыйынтыгында кылмышка шектүү катары маркумдун милицияга арыз жазган бир тууган иниси кармалып, Талас облустук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына камакка алынды. Учурда тийиштүү соттук экспертизалар дайындалып, тергөө амалдары жүрүп жатат. Маалымат булак Турмуш KG. Кытайдан сатылып алынган 1000 автобуста кондиционер жок. Бул тууралуу вице-мэр Жамалбек Рысалиев билдирди. Анын айтымында келишим түзүп жаткан маалда техникалык тапшырманын ичинде кондиционер болсун деген пункт кирген эмес. Себеби автобустун баасы ар бири $18.000 кымбат чыкмак. Аталган автобустардын 500-ü былтыр алынып келинсе, быйыл 390-у келди. Жакында дагы 100 транспорт алынып келинет. Кала бийлиги ушул жылдын аягына чейин Туркиядан 3 эшиктүү кондиционер коюлган 68 автобус алынып келиндерин айтты. Маалымат булак Спутник Кыргызстан. Эгер өзүбүз жеке менчик машина алсак, ушундай машина ала белек да, мына суроо. Албайсыңар да мына. Мына ошону карап койгула деп атам силерге. Мына бир нерсени кылып атканда толук кандуу карап, анан жетекчиликке сунуштап, Жамал мырза, билесиз го, иштеп кеткенсиңер. Талбек Насбекович, мына сиз карап койгула дейсиз, бул карап коюш менен калып кетет да. Конкреттүү түрдө. Силер карап эмне кыла аласыздар? Мына бизден урматтуу депутатыбыз сунуш берип атат, ошону киргизбейсиңер деп. Колуңардан келеби ошону кыла аласыздарбы? Саламатсыздар, кечиресиздер урматтуу депутаттар. Азыркы алып аткан автобустарыбыз кондиционер менен келип атат. Келишимибизде да көрсөтүлгөн. Келе турган автобустардын баары кондиционер менен. Эскилер боюнча болуп атпайбы? Эскилерде ошол келишимге көрсөтүлбөй калыптыр негизи. Анткени бирөөсүнүн баасы даже $18.000 кымбат болуп кеткендиктен ошо баасына карап ылдыйраак кылып коюштур. Мындайча айтканда эч нерсе кыла албайт экенсиңер да? Мурунку автобустарга эчтеке кыла албайбыз. 9 жыл мурун Баткенде $1 миллион карактаган шектүү Варшавадан экстрадацияланды. Каракчылык кылмыш иши менен айыпталган жаран Польшадан алынып келинди. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти.
Андагы маалыматка ылайык Польшанын ыйгарым укуктуу органдарынын жана Кыргызстандын Польшадагы ардактуу консулу Януш Кшиваншинскийдин көмөгү менен Кызыл Кыя шаарынын ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматынын өндүрүшүндөгү өзгөчө ири өлчөмдүү каракчылык кылмыш иши менен айыпталган кыргыз жараны Варшавадан Бишкекке экстрадацияланган. Белгилей кетсек, 2015-жылы Баткен облусунун аймагында аталган жаран башка шериктери менен бирге ЫЖ аттуу жарандын өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч келтирген. Зомбулук менен коштолгон кол салып, $1,30,000 же 62,170,800 сом акча каражатын каракчылык менен ээлеп алышкан. Учурда аталган жаран кылмыш жоопкерчилигин тартуу үчүн Кызыл Кыя шаарынын ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматына өткөрүлүп берилди деп жазылат маалыматта. 3 жылдан кийин кылмышкер колдонгонуна Баткенди жерге көмүлгөн жеринен табылган. Маалымат булак Супер KG. Хабиб Нурмагомедов Дагестандагы террорчу менен байланышы тууралуу кептерге жооп берди. Атактуу мушкер Хабиб Нурмагомедов Дагестанда теракт жасаган согушкерлердин бири, анын атасы Абдулманап Нурмагомедовдун спорт залында машыккан деген кептерге комментарий берди. Ал биздин машыгуу залга 2021-жылы келип 1-2 айдай машыккан. Андан көп эмес. Ошол учурда ал эркин күрөштөн ММАге өтүп жаткан. Ушул үчүн эле анын биздин мектептин окуучусу деп айтуу таптакыр туура эмес, жаңылыштык, деди Нурмагомедов массалык маалымат агенттигине берген маегинде. Эске салсак, 23-июнда куралдуу адамдар Дагестандын Дербент шаарындагы чиркөөгө жана синагогага, ошондой эле Махачкаладагы майы постуна кол салышкан. Атышуудан ондогон адамдар каза болгон. Кол салгандардын бири Абдулманап Нурмагомедовдун мектебинин окуучусу жана анын уулу Хабибдин Эглас ММА клубунун мушкери Хаджимурат Гагиров экени айтылган. Ал полиция тарабынан жок кылынды. Маалымат бак Супер KG. Бүгүн 25-июнь 2024-жыл Кадан жайларына караштуу Исхак Болоткан айылына сел кесепет келгендигине байланыштуу тазалоо иштери жүрүп жатат. Кадам жайдагы селдин кесепетин 700дөй адам жоюуда. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Кече катуу жамгырдан улам Баткенде сел жүргөн. Натыйжада миңдей тургун коопсуз жайга эвакуацияланган. Суу элүүгө чукул турак жайды, социалдык объект инфраструктураларды каптап зыянга учураткан. Маалымат бак Спутник Кыргызстан.